Салам каналдың көрүүчүлөрү, программалоону үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү биздин тема формалар. Формалар деген эмне экенин кененирээк түшүндүрө кетсем, ал колдонуучулардан маалымат чогулткан талаалар. Сиз алар менен түрдүү сайттарда кездешкениңизге толук ишенем. Мисалы, Инстаграмга катталган учурда маалыматтарыңызды формалар аркылуу киргизгенсиз, же Google сайты аркылуу маалымат издегениңизде маалыматыңызды киргизген талаа. Булардын баары форма. Формалардын жардамында колдонуучунун маалыматтары серверге жүктөлүп, кийин сайттагы түрдүү жерлерге чыгат. Башкача айтканда, форма бул колдонуучу менен сервердин ортосундагы көпүрө. Бүгүн биз ушул сыяктуу формаларды сайтыбызга түзгөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге input теги жардам берет. Кана анда баштадык. Видеону баштаардан алдын каналга катталып, лайк басып, колдон келсе, башка адамдарга айтып бөлүшүп коюңуздарды суранат элем. Анткени менин видеомду жана сиздин бөлүшкөнүңүздүн себебинен улам жаштар, уландар арасында дүйнөгө таанымал IT продукталарды жасаган мыкты программисттер өсүп чоңоюусу толук мүмкүн. Жаңы проект ачып алып, мурунку сабактагы маалыматтарды өчүрөбүз. Тайтылдын ичиндеги маалыматты өзгөртөбүз. Келгиле бүгүнкү сабактагы биздин биринчи тег менен таанышалы. Анын аты форум деп аталат. Форум деп жазалы дагы тап клавишасын басалы. Форум теги баштапкы жана аяктоочу тегтерге ээ. Бул тег бардык формалардын сыртындагы коробка катары колдонулат. Ушул тег маалыматтардын серверге кетүүсүнө жардам берет. Маалыматтар кайсы серверге кетүүсүнө анын action атрибуту жардам берет. Анын маанисине сервердин адреси коюлат. Азырынча биз серверге маалымат жибербегенден соң ага решетка белгисин коюп коебуз. Маалыматты серверге жиберүү жана башка форум тегинин атрибуттарына көп токтолбой эле коелу. Аны кийинчерээк JavaScript сабактарында үйрөнөбүз. Башында айткандай, форма теги маалымат киргизүүчү талааларга коробка катары колдонулат. Ошого анын ичине маалыматтарды киргизүүчү талааларды түзгөндү баштасак. Алардын биринчиси input теги. Эң маанилүүсү анын өз маанисине text маанисин сактаган type атрибуту. Ал демейде өз ичине text маанисин сактап түзүлөт. Жана input теги дагы башка атрибуттарга ээ. Алар name жана value. Text мааниси менен сакталган type атрибуту текстик маалыматтарды кабыл алуучу талаа болуу түзүлүшүн камсыздайт. Андан кийинки name атрибутунун ичине биз маалымат киргизүүчү талаанын аталышын жазып коебуз. Мисалы, бул талаа колдонуучунун логинин кабыл алат. Кийинки биздин атрибут value атрибуту. Бул атрибуттун ичине киргизилген текст маалымат киргизүүчү талаанын ичинде бар болуп түзүлөт. Колдонуучу маалымат киргизем десе, аны өчүрүп өз каалаган нерсени жазса болот. Демейде текстик маалымат кабыл алуучу талаада value'нун мааниси бош калтырылат. Улантсак, биз жогорудагы input тегин көчүрүп алабыз жана type атрибутунун маанисин password маанисине өзгөртөбүз жана аталышын дагы user password маанисине өзгөртөбүз. Өзгөрүүлөрдү сактап, браузер жаңыртып текшерип көрөбүз. Айырмасын карап көрөлү. Биринчидеги маалымат кабыл алуучу талаага тексттерди жазсак, кайсы символдорду жазганыбыз бизге көрүнүп турат. Андан кийинки type атрибуту password маанисине ээ талаабызга өтсөк, анда жазылган тексттер кара чекит болуп бизге көрүнбөйт. Бул колдонуучу паролун жаза турган талаа болуп түзүлдү. Келгиле ар бир талаа өзүнчө бир сапты ээлеп турсун. Ал үчүн биз мурунку сабактагы үйрөнгөн маалыматтарыбызды колдонобуз. Input тегтерин div тегтеринин ичине салып коебуз. Кийинки input'тун түрү биздин маалымат киргизүү талааны таанылгыс кылып өзгөртүп коет. Келгиле div'тин ичине paragraph тегин ачып, анын ичине input тегин ачабыз жана type атрибутунун маанисин radio деп өзгөртөбүз. Андан кийин name атрибутун phone деп жазабыз. Value атрибутунун маанисине Samsung деп жазабыз. Кийин p тегинин ичине Samsung деп дагы жазабыз. Тегти көчүрүп атрибуттагы маанилерин өзгөртөбүз. Баракчаны жаңыртып, бизде точкасы бар талаалар пайда болгонуна күбө болобуз. Булар радио кнопкалар деп аталат. Бул тандоодо биз бирөөсүн гана тандай алабыз. Экөөсүн бир учурда тандыганга болбойт. Келгиле дагы бир радио кнопкалар талаасын түзүп көрөлү.
Жогорудагы кодду көчүрүп таштайбыз жана алар бири-биринен алысыраак туруусу үчүн бизге тааныш BR тегин пайдаланабыз. Эки радио кнопка бири-биринен айырмаланып туруусу үчүн алардын name атрибутундагы маанисин өзгөртүп коебуз. Баракчаны жаңыртабыз. Эми булар экөөсү бири-бирине көз карандысыз блоктор. Бирөөсү бул жакта иштесе, экинчиси төмөндө өз алдынча иштей алат. Демейде кайсы бир пункт тандалып туруусун кааласак, мааниси жок checked атрибутун inpuттун ичине жазсак болот. Кийинки биз тааныша турган input түрү checkbox аталат. Аны түзүү үчүн дагы биз type атрибутун маанисин checkboxко өзгөртөбүз жана башка атрибуттардын мазмундарын өзгөртүп чыгабыз. Баракчаны жаңыртабыз. Мына биздин жыйынтык тандоого мүмкүн болгон 4 бурчтуу маалымат кабыл алуу талаасын түзүп берди. Биз аны белгилеп жана белгини алып кое алабыз. Биз бир канча inpuттун checkbox түрүн өзгөртө алабыз, бирок алардын ар биринин name атрибутундагы мааниси ар кандай болуусу кажет. Баракчаны жаңыртабыз. Бизде бир канча checkbox талаалары пайда болду. Жогорудагы радио баскычтарынан айырмаланып, алар бири-бирине көз карандысыз. Эгерде демейде кайсы бири белгиленип туруусу керек болсо, жогорудагыдай checked атрибутун колдонобуз. Inpuттун дагы бир түрү файл тиби. Type атрибутун файлга өзгөртөбүз, name атрибутун фотого, value атрибутун өчүрүп салабыз. Баракчаны жаңыртып карайбыз. Бизде төмөндөгүдөй компьютерден түрдүү файлдар жүктөп алуучу талап пайда болду. Муну тандап кайсы бир файлды тандап көрөбүз. Мына ал биздин баракчага жүктөлдү. Эскертүү: input тегтериндеги name атрибуттарындагы маани кайталанбоосу керек. Эгер кайталанса, серверге маалымат жиберилип жатканда ката орун алат. Бир гана радио кнопкаларында гана бул уруксат, анткени ал топ суроолордун арасында бир жоопту гана тандайт. Ал эми биздин кийинки форма түзүүгө жардам берүүчү тег бул text area теги. Ал бизге көп тексттик маалыматты колдонуучудан алууга жардам берет. Text area деп жазып, tab клавишасын басабыз. Ал кошумча атрибуттары менен түзүлдү. ID атрибуту бизге керек эмес. Name атрибутуна биз text деп жазып койсок болот. Calls жана rows атрибуттары бизге бул талаанын көлөмүн жөнгө салууга жардам берет. Сактап туруп браузерди жаңыртып көрөбүз. Мына бизге текст жазуу үчүн талаа пайда болду. Жогорудагы text маанисине ээ болгон type атрибутунан айырмаланып, бул талаага көп текстти жазсак болот. Келгиле calls жана rows атрибуттарын өчүрүп койсок. Талаанын көлөмүн кийин биз CSS таблицасын жана JavaScript тилинин жардамында жөнгө салабыз. Баракчаны жаңыртабыз. Мына демейде текст кабыл алуучу талаа ушундай көрүнүштө болот. Андан кийинки маалымат кабыл алуучу тег бул select теги. Ал бир учурда эки тегти пайдаланууну талап кылат. Option тегин дагы. Option теги select тегинин ичине жазылат, төмөндөгүдөй болуп. Select теги ылдый түшүүчү талаанын коробкасы. Ал эми Option анын ичиндеги тандоого мүмкүн боло турган объекттери. Select тегинин ичине атрибуттардан name атрибуту пайдаланылат. Ал name төмөндөгү Option тегтерине дагы жарай берет. Ал эми value атрибуттары ар бирине өзүнчө толтурулат. Ал эми колдонуучуга көрүнө турган текстти эки тегтин ортосуна жазабыз. Сактайбыз. Браузерди жаңыртабыз. Мына жыйынтык төмөндөгүдөй чыкты. Түрдүү формалар түзүү үчүн биздин тегтердин катарын дагы бир тег толуктайт. Ал кнопка түзүүчү button теги. Кнопкадагы жазуунун башталгыч жана аяктагыч тегтердин ортосуна жазып чыгарабыз. Жана тибин аныктоочу атрибут type'ты кошобуз. Эрежеге ылайык ал түрдүү маанини алат. Биринчиси submit. Бул учурда кнопканы баскан учурда форманын ичиндеги бардык маалыматтар серверге жиберилет. Ал эми type атрибутунун экинчи мааниси reset. Бул учурда бардык биздин формаларга жазылган маалыматтар тазаланып өчүп калат. Башкача айтканда, ал мурунку абалына келип калат. Мына биздин кнопка кандай көрүнөт, карап коелу. Келгиле эми форма түзүүчү тегтердин жалпы атрибуттарын карап көрсөк. Input тегинин type атрибутунун text маанисин алган жана text area теги дагы бир placeholder аттуу тегти өзүнө кабыл алат. Placeholder тегинин ичине жазылган маани талаанын артына чыгып калат. Көбүнчө бул колдонуучуга кантип туура толтуруу керектиги тууралуу маалыматты камтыйт.
жана бул жерге чыккан placeholder'дун мааниси серверге жиберилбейт. Эгерде анын үстүнө маалымат киргизе турган болсок, ал жок болуп кетет. Ал эми ушуга окшогон экинчи тег disabledдеги бул атрибутту кайсы бир тегде колдонсоң, ага маалымат киргизүү мүмкүн болбой калат. Сактайым карап көрөбүз. Мына ага маалымат киргизүү такыр мүмкүн эмес болуп калды. Мына достор, ушинтип биздин 8-сабакта аягына чыкты. Кийинки сабакта биз практикада бир форма жасап көрөбүз. Эгерде кимдир бирөө баш оту менен киришип кошумча кызматтар менен бул курсту окуйм десе, төмөндөгү номерге кайрылса болот. Акы төлөп окуйм дегендер кандай ашча кызматтарга ээ болот, мурунку сабакта айтканмын.